Ассаламу алейкум, биздин урматтуу подписчиктер, биздин көрөрмандар, кыргызстандык туугандар, мекендештер, саламатсыңарбы? Бүгүн мынтип биз Алай районунун Гүлча айылынын мал базарын сиздер менен чогуу билели деп келип отурабыз. Мал базарда баалар кандай болот экен? Өзүңүздөрдүн айыл шаарыңыздар менен салыштырыңыздар. Бүгүн бул базарда бардык малдар камтылат. Ат, бээ, кой, уй, тай, торпок, ошондой эле жем, чөп бардыгы бир видео менен камтылат. Андыктан биздин бул видеону аягына чейин көрүүңүздөрдү сурап элем. Анда кеттик мал базарынын ичине барып малдарды тарталы. Мына улактын аты экен, эки асы экен. Дадыл аты экен ама. Басы 100 000 кеми бар дейт. Нары бери бастырбайсыңбы? Мына аркасынан да көрүңүздөр, туугандар. Будалыктын аты экен, Алай районунун Будалык деген айыл бар, ошол жердин аты экен. Жазган 4 асы экен ат. 120 000 сом. Мына Корулдун аты экен. Аркасынан көрүнүшү мына туугандар. Кулагы бар экен. Мына жазгы алтасы экен. Басы 70. Каяктын аты? Кызыл айдын аты го. Жазгы алтасы басы 70 000 сом, кызыл айдын аты экен. Мына раса иш кыла турган ат экен. Рабочий ат. Жазга пышты дейт. 55 000 сом. Мына рабочий ат 55 000 сом дейт. Жаңасы ат экен 60 000 сом дейт. Мына 3 асы жакшы ат экен. 100 000 сом дейт. Мына 2 асы ат экен 120 000 сом дейт. Гүлчөнүн аты. Мына Кунан экен. Bunun bası kança dedin? 65 000 сом дейт. Мынаки көзүн көрүңүздөр, көзү көр болуп калыптыр. Багылган Кунан экен. 65 000 сом. Мына бе боз бе экен, карып калган бе экен, бирок 40 000ден кичине кеметип сурап атат, бирок бербей атат. Мына келтатай экен. Басы 43 000 сом дейт. Ургачы келтатай 43 000 сом дейт. Мына туугандар үчтү тууган бейлер экен мыналар. Басы 65 000 сом деп атышат. Кеми бар. Мына экини тууган бе экен, 65 000 сом кеми бар дейт. Экини тууптур. Мына уй. Үчөн тууган экен, Үчтү тууптур. 40 000 сом дейт, кеми бар. Боз экен. Сemiz экен. Каяктын малы? Будалыктын малы экен. 40 000 сом. Канча сүт чыгат азыр ушу тапта? Азыр байып кетти. Байып кетти. Мына торпогу менен уй. Үчтү тууган уй экен, 42 000 сомго алыныптыр торпогу менен. $42 000 сомго алыныптыр.
Барды ургач экен да? 14, 15, 18 миң торпоктор экен. Жашы канча экен булардын? Кәмі бар ya бұлардың. Жашы канча жаш? Быйыл тұр. Быйылгы торпоктор экен, кеми бар дейт. Ау, бұлтыр қышта туылған торпақ та. Кышта тоғын уже бирге чыгайын деп калтыр да. Бірге шығады. Бирге чыгат экен. Балар бірге шығады. Булар жайлоодо төрөлгөн ба? Туулган ба? 7 айлық тұр. 6-7 айлык торпоктор экен. Индюшкалар, короздору 1,5 миң сом экен. Макилары 1000 сомдон кеми бар дейт. Маки тооктору 250 сом экен. 250 сомдон кеми бар. Мыдакен короз 1000 сом кеми бар дейт. Мына бука 80 миң сом кеми бар дейт. Чоң бука экен. Бийик 80 миң сом кеми бар. Бука да 80 миң сом деп атат экен. Буйвол окшогон букага. Мына 3 индюк короздорго 2,5 миң сом бербей атат экен. Ушунда 800дөн түшүп калат экен. Ургач торпок 17.200 сом болуптур. Ургач торпоктор 44 миң сом болуптур эко. Мына ургач торпок 22 миң сом болуптур. Мына бе 47 миң сом болуптур. Эркек ба? Тайлар 12 миң сомдон болуптур. Ургачы тайлар экен. Эки асыят экен мына. 120 миң сом дейт кеми бар. Улактын аты да. Улакка раса чапса болот дейт. Бин ары бери бастырбайсыңбы? Чабып. Мына кетип алгандар 120 миң сом. Мына азыр кат. Мына 3 асыят экен. Өтө чоң ат экен. Бийик. Мына азыркы 3 асы чоң ат. 150 миң сом кеми бар дейт. Бийик ат экен. Мына байтал 45 миң сомго сатылыптыр. Мына уй 42,5 миң сомго сатылыптыр. Мына бука 40 миң сом болуптур. Сатып алыптыр уже. Мына ургач ак торпок 15 миң сом болуптур. Мына ургачы тай экен 22 миң сом дейт. $57 миң сом болуптур мына. Мамалактар. Эркек мамалак экен. Мына 19 наркысы 20 миң сом дейт. Малеко бар. Булар канча тиш болуп калат ошондо? Солтар ба? Солтар. 6 тиш койлор. 6 тиш. Басы канча эле? 6 миң сом дейт. Мына кой 7 миңге сатылды. Мынаныбы? Мына 7 миңге сатылып туруш кой. Бул канча тиш? 6 тиш. 6 тиш экен, 7 миңге сатылыптыр. Калгандар 6 миң сомдон дейт. Козулар бар экен дагы. 5тен кеми бар дейт. 4,5дан дагы бар экен. 4,5 миңден баштагылар. Наркылар 4,5 ба? Мына кичинерактар 4,5 миң сом экен. 2 тиш. Козулар. Мына буйруктуу кочкор
12 000 сом дейді. Ең кішкенесі мына 3000 сом. Ең кішкенесі 3 000 сом ба? Чоңырағыч? Мынау 4000 сом. 4000 сом. Мынау 3,5 кем var. О, нарқыч нарқы. Ол 6000. 6000 сом. Улаққа чапқанға ешкі сойылбайды, а? Ушылар да. Ушылар ба? Мына арпаналарға. О, арпанам не? Арпанаға. Мынакей, туғандар, көрдіңіздер. Қозылар 4,5 000 сомнан кем бар дейді. Қанша тіс бұлар, е? Мына гигантский қошқор екен. Биік торпақтайлы бар екен, а? Басы 50 000 сом дейді туғандар. 50 000 сомға мен қой қошқар көрелі келем. Шынша базардан беречі. Мынакей. Тажикстандан қошқар екен. Мына Шулаканікі екен 50 000 сом дейді. 100 сом ile konuşturdu. 54. Мына екен қошқар екен. Кімге ушындай қошқар керек болса, ушака қайрылсаңар болады. 0080 40. 0773 менен 008040 кимге ушундай чоң кочкор керек болсо чалыңыздар. Тажикстандын кочкору. Мына кочкорлор козулар 3000ден башталат экен. 4,5 мыңга чейин. Азыр бир сыра күлчөдөгү малга жем чөптүн бааларын, пресстин бааларын бир сыра тартып көргөзөбүз. Мына пресс күлчөдө бунун баалары кымбатыраак экен, 200 сом кеми бар дейт. 200 сом кеми бар пресстер. Бул пресс 150 сом экен, аркы пресс 200 сом дейт. Чөптүн баалары ушундай болду. Күнжара 23-тен 25-тен экен. Жүгөрү 16 сом дейт. Күнжара 23-25. 4400 сом болуп ушул кой. Пияздын басы 11 сом экен. Yok, 6 TL verip atat 50 bin yakın. Aynen pay aldım. Bundan 50 000 сом берип атат. 50 bin son dersin bundan çıkarsan emin boş ver. Мына чабылган эрлер экен. Чекеден 6 000 сомдон экен. Gülçö mal bazarının büyük görünüşü. Adamların sanı, malın sanı. Murat 64 000 сом болуптур. Burası 41 000 сом болуптур, 30 500 сом болуптур мыналар, өгүздөр, букалар. Ал 57 000 сом болуптур. Мына бүгүн биз Gülçönүн мал базарын тарттык, болушунча аракет кылдык. Малдардын бааларын билип алдыңыздар деп ойлойм. Салыштырып көрүңүздөр. Кийинки базар өзгөн Оштун базарынан кандай малдардын баалары керек болсо комментарийга жазсаңар болот. Сиздер менен Муз ТВ каналы болду. Каналга катталыңыздар, жакшы класс басыңыздар. Сак саламатта болуңуздар.